Саламатсыңарбы, урматтуу 10-класс. Бүгүн силер менен физикалык практикум. Сабагыбыздын темасы түз сызыктуу бир калыпта ылдамдатылган кыймыл. Алгач сабакта болуучу иштер менен тааныштырайын. Бүгүнкү сабакта бир калыпта ылдамдатылган кыймылдын табияты менен таанышабыз. Vertlab программасы менен таанышып, тажрыйба кылып көрөбүз. Алгач биз түз сызыктуу бир калыпта ылдамдатылган кыймыл менен таанышсак, убакыттын өтүшү менен нерсенин кыймылынын ылдамдыгынын өзгөрүшү ылдамдануу деп аталат. Силер байкагандай, нерсенин же болбосо бизге берилген машинанын кыймылынын ылдамдыгы өзгөрүп жатат. Убакыттын биринчи интервалына салыштырмалуу, экинчи 1 секундалык интервалында машина көбүрөөк аралыкты өттү. Ылдамдануу бул негизинен убакыттын өтүшү менен нерсенин ылдамдыгынын кандайдыр бир даражада өзгөрүүсүн мүнөздөчү чоңдук. Анда мына ушул кыймылдын графигине карап көрөлү. Координата огунда Т менен белгиленип, убакытты көрсөтүп турат. Ал эми X огунда машина басып өткөн жолду көрүүгө болот. Убакыттын ар бир секунда интервалында нерсе машина кандай аралыкты басып өткөндүгүн графиктен көрсөк болот. Убакыт өткөн сайын машина көбүрөөк аралыкты басып өткөндүгүн байкадык. Эми мына ушул кыймылды Vertlab Mechanics программасына карап көрөлү. Бул программаны силер Play Market программасынан жеңил эле жүктөп алсаңар болот. Play Market'тен Vertlab Mechanics деп жазсаңар чыгат. Бул программаны орноткондон кийин силер кирип, тилди орус тилде кылып алсаңар өзүңөргө ыңгайлуу болот. Биздеги бүгүнкү темага дал келүүчү теманы карап көрөбүз. Мисалы, бул жерде ар түрдүү механикага тиешелүү болгон темалар бар. Бул жерден өзүбүзгө тиешелүү керектүү теманы карап көрөбүз. Бизде движение с равномерным ускорением дейт. Демек, бир калыпта ылдамдануучу кыймыл болуп атат. Бул теманы тандаган соң запуск дегенди басабыз. Мынакей, демек, жүктөлүп жатат. Биздин тажрыйбада керектелүүчү куралдар делик. Бул жакта меню дегенди бассак, info деген чыгат. Кайсыл курал эмне экендигин билүү үчүн бул жактан көрүп алсак болот. Демек, биринчи тележка дейт, арабача, кыргызча. Экинчи дейт, груз. Демек, арабачага коюлган жүкчө. Мына ушул сыяктуу кандай түзүлүштөр бар экендигин көрүп алсак болот. Ближе деген жери турат, көрүнүп турат. Бул жерден жакындатабыз. Оң жак, сол жак жылдыруу мүмкүнчүлүгү бар. Мынакей, жалпы түзүлүштү көрүп алсак. Бул жакта ийилинип турган жүкчө бар. Алгач бул тажрыйбаны жүргүзгөндөн мурда бул жактан параметрлерин туурулап алышыбыз керек болот. Мисалы, биз азыр биринчи тажрыйбаны аткарабыз. Бул тажрыйбада биз М1 ийилинип турган жүкчөлөрдүн массаларыны туурулап алабыз. Мисалы, 20 грамм. Жок, биз 40 граммды алып алайлык. Масса 2. Бул арабачадагы жүктүн массасыны тандайбыз. Мисалы, 200 грамм. Арабачанын өзүнүн жүгү жок учурдагы массасы 400 грамм деп айтып турат. Демек, биз белгилеп алдык. Арабачадагы жүктүн массасы 200 грамм, ийилинип турган жүкчөнүн массасы 40 грамм. Анда эмесе кеттик.
көрсөттүк. Жүкчөлөр илинди. Жүк арабачага жүкчө коюлду, Демек, биз тажрыйбаны баштайбыз. Пускту басабыз. Мынакей. Байкадыңарбы? Бул бир аз ылдамдатылган кыймыл болду. Кайрадан көрөлү. Акырындап баратып, тездеп кетти. Мынакей, ушундай кылып аткарып көрөбүз. Эми экинчи тажрыйба катары көрөлү. Номер 2 опыт тажрыйба. Мында биз жүкчөлөрдүн массасын көбөйтөлү. Алгач биз илинип турган жүктүн массасын жогорулаталы, Арабачадагы жүктүн массасын ошол бойдон калтыралы. Биринчи учур менен экинчи учурдун айырмасы кандай болот? Аны салыштырып көрөбүз. Бир аз ылдамдануусу тезирээк болду. Башкача айтканда, тезирээк кыймылдап кетти. Кайталап көрөлү. Алсатайын, Биринчи учурга салыштырмалуу арабачанын ылдамдануусу тездетилди. Анда үчүнчү тажрыйба катары көрөлү. Биз илинип турган жүктүн массасын 10 грамм кылып белгилеп алалы. Илинип турган. Башкача айтканда, биринчи, экинчи учурга салыштырмалуу масса илинип турган жүктүн массасы азайды. Эми арабачадагы жүктүн массасын көбөйтөлү. Биринчи, экинчи учурга караганда арабачадагы жүктүн массасы көп болуп турат. Башкача айтканда, арабачанын жалпы массасы 1400 грамм болуп калды. Эми тажрыйбаны кайталап көрөбүз. Байкадыңар окшойт, бир канча жүкчөлөр кошулуп калыптыр. Биз жогору жагынан карап көрөлү, Пуск. Биринчи, экинчи учурга караганда арабачанын ылдамдануусу акырын болуп жатат. Кыймылын тездетүүсү жай жүрүп жатат. Ылдамдануусу аз болуп жатат, демек. Ушинтип, Vertlab Mechanics программасында биринчи тажрыйбаны аткарып көрдүк. Башынан кылып көрөлү. Бул учурда жүкчөнүн төмөн түзүшүп атканын байкайлы. Мынакей, мына ушул сыяктуу өзүңөр дагы түрдүүчө тажрыйбаларды аткарып көрсөңөр болот. Мындан башка дагы темаларды өз алдынча аткарып көрсөңөр болот. Мисалы, жана башка темалар турат, Кандай түзүлүштөр бар? Бул жактан өз алдынча таанышып көрсөңөр болот экен. Кыскасы, бул жактан силер өз алдынча таанышсаңар болот. Мына ушинтип биз бүгүнкү сабакта бир калыпта түз сызыктуу ылдамдатылган кыймыл жөнүндө сөз кылдык. Үйдөн силер түз сызыктуу бир калыпта ылдамдатылган кыймыл боюнча окуу китебиңерден окуйсуңар. Мына ошол Vertlab программасын өзүңөргө орнотуп алып, өз алдынча тажрыйба аткарып көрөсүңөр. Мына ушинтип бүгүнкү сабагыбыз да аягына келип жетти. Кайрадан сабактар аркылуу байланышканча саламатта болгула.